بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Бүгүнкү баяныбыз бир мусулмандын айып кемчилдигин жашыруу, бир мусулмандын күнөө ишин, күнөөлөрүн жашыруу тууралуу кыскача айта турган болсок, динибиз, шариятыбыз мусулмандын абийирин, намысын сактоого бизди буйруган. Жана ошондой эле Аллах Таала жана пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир мусулмандын айып кемчилдигин жана күнөөлөрүн жашырууга бизди буйруган. Жана Аллах Тааланын бир ысмы ас-ситр, күнөөлөрдү жашыруучу деген Аллахтын ысмы бар. Ас-ситр деп коет муну. Аллах Таала пенделери өз ара күнөөлөрүн жашыра турган болсо, ошол күнөөлөрүн бир мусулмандын жана пенделердин күнөөлөрүн жашыра турган пенделерин Аллах Таала жакшы көрөт экен. Мындайча айтканда, биз бир момун мусулмандын, бир мусулмандын күнөөсүн, бир айып кемчилдигин жашыра турган болсок, Аллах Таала жакшы көрөт экен. Шайтан бул адам баласынын ачыктан ачык душманы. Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала шайтанды бизге ачык душман экендигин баяндаган. Мына ошондуктан шайтан адам баласына күнөөлөрдү кооздоп көрсөтөт. Эгер напси каалоо, инсандын напси каалоосу шайтанды ээрчип кала турган болсо, анда инсан күнөөлөргө түшөт. Бир адам бир күнөө ишти жасап кое турган болсо, ошол иши күнөө иш боло турган болсо, жүрөгүндө ыйманы бар киши, ыймандуу ар бир инсан ошол жасап койгон күнөө ишине өкүнөт. Адамзаттын мына ушундай табияты бар. Ошол күнөө ишини бир жакынына айтпаса, же бир досуна айтпаса, жүрөгү бир тынчтык таппайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын заманында бир киши бир күнөө ишти жасап коюп, мына ошол жасап койгон күнөө ишине өкүнүп, бир тууганына, жакын бир тууганына келип, ошол күнөөсүн ага айтып берет. Анан жанагы тууганы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды алдына барып, күнөөсүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айтууну мына ушундай кеңешин берет. Баргын пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын алдына барып, күнөөңдү ал кишиге көлдөлөң кыл, ал кишиге айт, ал киши сага, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам ал киши сага чечимин чыгарып берет деп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга барууну осуят насаат кылат. Анан жанагы киши пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын алдына келет да,
O Allah'tın elçisi, men balanday күнөө ишти жасап койдум деп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жасаган күнөөсүн айта баштайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алгач жанагы кишиден жүзүн буруп алат. Укпаганга окшотуп, укпаксанга окшотуп, билмексенге окшотуп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам укпагандай кылып, андан жүзүн буруп алат. Жанагы киши жасаган күнөөсүн айтып, 4 жолу кайталап, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан чечим чыгарып берүүнү талап кылып алат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан хат тургузууну талап кылды. Хат дегени кээ-бир чоң күнөө иштер бар, бир күнөө иштер бар. Эгер уурулук кылсан, мисалы үчүн колу кесилет, шарият казысы тарабынан чечим чыгарылып, жана ошондой эле зына кылса ташбаран кылынат. Мына ушул хат тургузула турган күнөөлөрдөн жасап койгон болот. О Аллахтын элчиси, мага шарият көрсөтмөсүнө ылайык жазалооңузду талап кыламын дейт. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан талап кылып туруп алганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага шарият жазасын колдонуудан башка аргасы калбай калат. Мына ошентип жанагы кишиге шарият жазасы тургузулат. Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шарият жазасы тургузулгандан кийин жанагы кишинин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаназасын окуду. Жана ал киши үчүн Аллах Таалага дуа кылды. Жана ал кишинин ихластуу тообасын, ихлас менен кылган тообасын, Аллахка болгон коркуун, жана ошол кылган күнөөсүнө өкүнүүсүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып, өзгөчө ал кишинин мындайча айтканда тообасын мактады. Кийин анан бир аз убакыт өткөндөн кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кабар жетти. Ал кишини Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга багыттап жиберген анын тууганы Хаззала болорун Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам билди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ошол тууганы жибергенин, жанагы киши биринчи алгач кылган күнөөсүн барып тууганын айтпады беле? Кийин ошонун кабары жетип калды. Ал кишини Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жиберген тууганы болорун мына ушунун кабары Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жетти. Хаззала аслами. Аны Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жиберген болчу. Мына ошол кишинин тууганын чакырып, Хаззала асламини Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чакырды. Жана ага айтты: "Я Хаззала, лау сатартаху би саубика ау би ридаика хайрун лака мимма сана'та бих." О Хаззала, бул ишти жасаганыңдан көрө жакшы болчу эгер сен ошонун күнөөсүн жаап жашырып койгонуңда кийимиң менен, ошо ридаң менен, кийиң менен, ошол тууганыңдын ошол мага жибергенче ошол инсандын күнөөсүн кийимиң менен жаап жашырып койгонуң жакшы болот эле деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага айтты. Мына ушул хадистен билебиз, бир мусулман киши бир чоң күнөө жасап кое турган болсо, бир күнөө жасап кое турган болсо, анын айыбын, күнөөсүн жашырып коюу бул Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жана башка пайгамбарлардын сыпаты экен. Жана жакшы инсандардын сыпаты экен. Күнөө иштерди, ката кемчилдиктерди жашырып коюу бул момунга жарашкан жакшы бир макталган сыпаттардын бири болуп саналат. Эгер ким кайсы бир момун мусулмандын айып кемчилдигин жашырган болсо, жашырып жүргөн болсо, ошол инсан
Allah'ka baş iýүүçü, paygambardy erçүүçü bolup sanalady. Bir musulmandın ayıp kemçildigin jaşırуу bul күнөөнү токтотот. Adamdardy күнөөдөн токтоосуна себеп болот. Жана Аллах Таала жакшы көрөт. Жана айтканыбыздай эле Аллах Тааланын Ас-Ситр деген мына ушундай ысым сыпаты бар. Аллах Таала күнөөлөрдү жашырылуусун жакшы көрөт экен. Ла юхиббуллахул жахра бис-су. Аллах Таала күнөө иштердин тарап кетүүсүн жакшы көрбөйт. Adamların arasında күнөө иштердин таралуусун Аллах Таала жакшы көрбөйт. Мына ошондуктан bir musulmandын айып кемчилдигин ачып коюудан, таратуудан этият болуубуз керек. Эми ар ким бул жашоодо ар бир инсан каталашат, каталашпаган адам жок, мүдүрүлбөгөн туяк болбойт, жаңылбаган жаак болбойт дегендей, ар бир инсан каталашат. Ар бир инсан күнөөгө жол берет. Bir musulmandын алдындагы милдетибиз, эң негизги милдеттемелерибиздин бири мына bir musulmandын айып кемчилдигин, күнөөлөрүн жашыруу экен. Жана ошондой эле шариатта өзгөчө белгиленген дагы бир нерсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силер араңардагы кадыр барктуу адамдардын күнөөлөрүн, айып кемчилдиктерин ачып таратуудан этият болгула деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кадыр барктуу, элге таанылып калган кадыр барктуу инсандардын айып кемчилдиктерин таратуу, бул нерседен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзгөчө кайтарды. Анткени бир гана эгер ошол кадыр барктуу адамдар хат тургузула турган, шарият жазасы каралган бир гана жазаны, ошол күнөөнү жасап кое турган болсо, андайда ошол кадыр барктуу адамдардагы, ошол эл ичиндеги, элге башчы болгон адамдардагы бул нерсе эми шариятта, бул нерселер шарият казысы тарабынан каралып чыгылат. Бирок эми жалпысынан кадыр барктуу адамдардын айыбын ачкандан, аларды эл алдында шерменде кылуудан кээ-бир кемчилдиктери себеп, алардын кээ-бир кемчилдиктери, күнөөлөрүн таратуудан кайтарылдык. Анткени көпчүлүк адамдар алардын сөзүн алат, алардын сөзүн угат. Эгер аларда мына ушундай ката кемчилдиктери эл арасына тарап кете турган болсо, анда башка бир адамдар баланчы жасаган болсо мен да жасай берем деген мына ушундай ойго барып, көп адамдардын күнөөгө түшүүсүнө себеп болот. Мына ошондуктан азыркы кезде айрыкча биздин заманда мына Аллах Таала бар нерсени бизге жеңил кылып койду. Колубуздагы телефон бул бычак сыяктуу нерсе, колубуздагы интернет бул бычак сыяктуу нерсе. Эгер жакшыны кессек, жакшыны кесет, эгер жаманды кессек, жаманды кесет. Мына ушул нерселерди дагы пайдаланууда туура пайдалануу керек. Бул дагы бир чоң бир неемат. Эртең инсан кыямат күнү мына ушул телефону аркылуу не иштерди жасаганы тууралуу суралат. Анткени күн сайын көзүбүз, колубуз менен мына ушул телефондон көп нерсени окуйбуз, көп нерсени көрөбүз, жакшы нерсени көрүп жатабызбы, же жаман нерселерди көрүп жатабызбы? Албетте бул нерселердин дагы сурагы болот, сураксыз эч бир нерсе калбайт. Мына ушул телефон, мына ушул интернет бирөөнүн айып кемчилдигин, күнөөлөрүн таратууга, колубуздагы телефон таратууга себеп болуп калбоосу керек. Ар бир нерсенин, эртеңки күнү ар бир неематтын сурагы бар. Кээ бир адамдар бирөөлөрдүн күнөөсүн таратуу менен, бирөөлөрдүн айып кемчилдигин интернетке чыгаруу менен, соц тармактарга чыгаруу менен алектенет. Бул өзү негизи бирөөнүн айып кемчилдигин таратуу, адамдардын арасында жайуу, бул албетте бузукулук. Буну кээ бир адамдар кесип кылып алган.
bir musulmandын айып кемчилдигин таратууну, адамдар арасында өзара жаюуну кээ бир адамдар кесип катары мына ушул нерсенин үстүндө иштейт. Дайыма бирөөлөрдү аңдып жүрөт, дайыма бирөөлөрдүн айып кемчилдигин таратып жүрөт. Ибн Кайым рахимахулла адамдардын айып кемчилдиктерин, күнөө иштерин тарата турган адамдарды, мусулмандардын айып кемчилдигин, bir адамдын айып кемчилдигин тарата турган, күнөөлөрдү, bir мусулмандын күнөө иштерин тарата турган адамдарды чочкого окшоштурган. Мындай адамдарды чочкого окшоштурган. Анткени мындай адамдар bir жакшы bir нерсенин алдынан өтүп калса, ага көңүл бурбайт. Көңүл бурбайт. Дайыма бирөөнүн айып кемчилдигин тараткысы келет. Bir адамдын жакшы тарабы дагы болот, жаман тарабы дагы болушу мүмкүн. Жаман тарабы, жакшы сыпаттары бар дагы, жаман сыпаттары да бар. Кээде bir адамдын жакшы сыпатына караганда, жаман сыпатына караганда, же жакшылыгына, жамандыгына караганда жакшылыгы көп болот. Дайыма адамдардын айып кемчилдигин издеп, аңдып жүргөн адамдарды Ибн Кайым рахимахулла чочкого окшотту. Анткени алар адамдардын жакшы bir тарабын көрбөйт. Дайыма жаман тарабын издейт. Ошол аңдып жүргөн адамынан же бирөөдү шерменде кылуу максатта аңдып жүргөн адамынан bir ооз, bir сөздү угуп кала турган болсо, bir жаман bir сөздү угуп кала турган болсо, же bir туура эмес сөздү, ишти көрүп кала турган болсо, ал максатына жеткендей сүйүнөт. Анан аны башкаларга таратат. Бул оору, бул бале, бул адамдардын не ыймандан кайтуусуна, динин бузулуусуна себеп болот. Жана ошондой эле мусулмандар өз ара бири-бирлерин кемчилдиктерин, айып кемчилдиктерин ача берсе, анда алардын өз ара ортосунда күнөөлөр ачык жасала баштайт. Адамдар күнөөдөн кайтпай калат. Эгер bir мусулман кишини ортого алып, анын айып кемчилдиктери айтыла берсе, күнөө иштери адамдар арасында сүйлөнө берсе, жанагы киши өчөшкөндөн улам анан ошол күнөөнү ачык жасай баштайт. Ачык тарата баштайт, же ачык жасай баштайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам bir hadisinde "İnneke in ittaba'ta awratin nisa afsadtahum aw kitta an tufsidahum." Eğer sen adamlardan ayıp kemçildigin аңдый берсең, алардын артынан түшө берсең, sen аларды бузуп коесуң дейт. Же аларды бузулууга алып келе жаздайсың дейт. Ошондуктан бар адамдар жасап жатат, мен да жасай берем деген адамдарда мына ушундай түшүнүк пайда болот. Натыйжада адамдар күнөөлөрдү уялбай жасай баштайт. Жана ошондой эле бири-бирине адамдар күнөө, айып кемчиликтерин ача берсе, бири-биринен уялбай калат. Мына ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам bir hadisinde "Фалиякул хайран ау лиясмут." Эгер сүйлөсөң жакшы сүйлө, сүйлөбөсөң унчукпа дейт. Качан bir kişinin күнөөсүн сүйлөсө болот. Качан bir kişinin айып кемчилдигин айтса болот. Бул аз гана учурда шарият рухсат берген. Аз гана учурларда, кээ бир учурларда шарият рухсат берген. Биринчи, күнөөлөрдү ачык жасай турган адамды айтса болот. Уялбай күнөөлөрдү ачык жасайт. Адамдарды күнөөгө чакырат. Ал жаман киши деп анын артынан сүйлөсө болот. Адамдарды анын атын айтып эскертсе болот. Күнөөлөрдү ачык жасаган адамдан эскертип, адамдардан уялбай күнөөлөрдү жасаган адамдан эскертип, ал жаман киши, мындан этият болгула деп анын атын айтып, андан эскертсе болот. Экинчи, туура эмес ишенимге чакырган адамдарды айтса болот. Адашууга чакырган адамдарды атын айтып эскертсе болот. Жана ошондой эле коомго коркунуч туудурган адамдарды айып кемчилдиктерин сүйлөсө, күнөө иштерин сүйлөсө болот. Мисалы үчүн, наша чеге турган болсо, же наша сата турган болсо,
же наркотик мына ушундай нерселерди колдоно турган адамдарды айып кемчилдигин сүйлөсө болот, анткени булардын коомго болгон зыяны бар. Жана ошондой эле бакшылык, төлгөчүлүк, мына ушул нерсе менен алектенген адамдардын дагы айып кемчилдиктерин, күнөө иштерин сүйлөсө болот. Күнөө иштерин сүйлөсө болот. Анын атын айтып кайтаруу керек. Мына ошондуктан мына ушул учурларда шарият рухсат берет. Жалпы мусулмандардын пайдасын алып, пайдасына карап туруп, мына ушундай күнөө иштерде кээ бир адамдардын күнөө иштерин айтып, алардын атын айтып, артынан сүйлөсө, мына ушул учурда шарият рухсат берген. Фудайл ибн Ияз рахимахулла айтты: "Ал-муъмин ястур ва янсах." Момун киши бир момун мусулмандын күнөөсүн жашырат, айып кемчилигин жашырат, жана ага насаат кылат. Вал фажир яхдик ва я'тир. Ал эми бузуку болсо, ал эми мунафык болсо, бир момун мусулмандын ар намысына кол салат, жана ошондой эле аны шерменде кылат, жана анын күнөөлөрүн, айып кемчиликтерин жашырбайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: ким бир мусулмандын айып кемчилигин жашырса, Аллах Таала ошол пенденин айып кемчиликтерин, күнөө иштерин бул дүйнөдө да жана акыретте дагы жашырып коет дейт. Эгер кимдир бирөө адамдардын айып кемчилигин, күнөө иштерин ачуу менен алектене турган болсо, Аллах Таала анын айып кемчиликтерин, күнөө иштерин ачып коет. Натыйжада бул дүйнөдө эле шерменде болот. Кала берсе, үйүндөгү кемчилдигин ачып, Аллах Таала үйүнөн туруп аны үйүндө турган кезде аны шерменде кылып коет. Мына ошондуктан ар бирибизди туура эмес, мындайча айтканда, ар бирибиздин баарыбыз күнөөкөр пендебиз. Ошондуктан Аллах Тааладан дайым билип билбей кылган күнөөлөрүбүздөн кечирим суроо, мындайча айтканда, истигфар айтып, тооба кылуубуз керек. Инсан баласы айып кемчиликтерден таза эмес, баарыбыз кемчилдиктүүбүз. Мына ошол менен бирге жана башка бир мусулмандын айып кемчилигин, күнөө ишин жашырууга буйрулган экенбиз. Бул нерсени Аллах Таала буйурду, жана пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам буйурду. Мына ушул кыскасы. Аллаху алам ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллаху ва хамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, ва астагфирука ва атубу илейк. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.